Эки өлкөгө кызыкчылык жараткан тоо-кен өндүрүшү. Кыргызстан менен Монголия бул жаатта кызматташууга кызыктар. Лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишине кийлигишкен прокурорлор. Кол алдындагы кызматкерлерин көзөмөлгө албаганы үчүн баш прокурор менен экология министри сөгүш алды. Түштүктө сел ташкыны токтой элек. Бир канча турак жай ички жолдорду суу каптап тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Баку шаарында Азербайжанга болгон мамлекеттик сапарын алкагында өлкө президенти Ильхам Алиев менен тар курамдагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуунун жүрүшүндө соода, экономикалык, инвестициялык, энергетикалык, транспорттук, айыл чарба жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү маселелери талкууланды. Тараптар акыркы 2 жылда Бишкекте жана Бакуда өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр, ошондой эле жетишилген макулдашуулар жана кол коюлган документтер кызматташтыкка маанилүү түрткү гана бербестен, эки өлкөнүн өз ара мамилесин таптакыр жаңы, сапаттуу мазмун менен толтургандыгын канаттануу менен белгилешти. Эки өлкөнүн президенттери союздук мамилелердин жана стратегиялык өнөктөштүктүн духунда бардык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө өз ара берилгендикти ырасташты. Дүйнөдө узак жылдарды камтыган тарыхка ээ улуттар саналуу гана. Байыркы тарыхка ээ калктардын катарында кыргыз менен монгол эли турат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Чыңгыз хан улуттук музейинде уюштурулган көргөзмөнүн ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Көчмөндөр цивилизациясынын табериктери аталышындагы көргөзмөдө кыргыз элинин тарыхына жана маданиятына таандык сүрөттөр жайгаштырылган. Төрага баштаган парламенттик делегациянын расмий сапары тууралуу алдыдагы материалда сөз болот. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Монголияга болгон расмий сапарынын 2-чи күнү уланды. Төрага Монголиянын улуу мамлекеттик хуралынын төрагасы Гомбажавын Зандан Шатар менен бирге Улан-Батор шаарындагы Чыңгыз хан улуттук музейинде Кыргызстандын улуттук тарых музейи тарабынан уюштурулган көргөзмөнүн ачылышына барды. Анда төрага Нурланбек Шакиев сөз сүйлөп, кыргыз-монгол эли байыркы тарыхы терең калктардын катарын толуктарын, аны улуу кыргыз дөөлөтүн негиздеген Барсбек Каган менен улуу монгол империясын түптөгөн Чыңгыз хан далилдеп турарын баса белгиледи. Бул көргөзмө аркылуу көчмөндөрдүн табериктерин, тарыхты, көчмөн цивилизациясынын өткөн доорун келечек буунга көрсөтүү жана окутуу, ошондой эле эки көчмөн элдин бирдиктүү тарыхы, окшоштугу кандай болгонун келечекке мурас катары көрсөтүү иретинде уюштуруп жатабыз. Көчмөн жашообуздун шарттарына карабай, дүйнөгө чоң империяларды жараткан эл болуп эсептелебиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 7-10 кылымдарда Барсбек Каган ушул аймакта улуу каганатты түптөсө, кийин мына Чыңгыз хан белгилүү тарыхый эң чоң инсандардын бири аталып, дүйнөгө андан да чоң империяны түптөгөн. Андыктан биздин жалпы окшоштуктарыбыз абдан терең. Андан соң төрага жана Жогорку кеңештин бир нече депутаттары баштаган топ кыргыз элинин Чыңгыз хан жана анын урпактары менен болгон тарыхый байланыштары аталышындагы илимий конференциясына катышышты. Төраганын айтымында мындай иш-чаралардын уюштурулушу илимпоздордун тыгыз иш алып баруусуна өбөлгө болот. Кыргыз-монгол элинин тарыхы миңдеген жылдарды камтып, эки эл эзелтен эри шаркак жашаган. Биздин аталарыбыз өздөрүнүн улуу каганаттарын, империяларын түзүп, адамзат тарыхында терең тарыхый из калтырышкан. Эки эл бири-биринин тарыхы маданиятына жана үрп-адатына терең таасир тийгизип, жакын байланыштарды сактап келген. Андыктан бул жаатта жасаган изилдөөлөр улуттук орток мурастарыбызды жана анын азыркы дүйнөдөгү ролун тереңирээк түшүнүүгө, муну менен катар келечектеги өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого көмөкчү болот, деди төрага. Мындан сырткары спикер баштаган делегация мүчөлөрү Чыңгыз хан улуттук музейи менен таанышып чыгышты. Монголиянын премьер-министри Улуфсан Амсырайын оюн эрдене төрага Нурланбек Шакиевди кабыл алып, Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелерин талкуулашып, тараптар кызматташтыктын келечеги тууралуу ой-пикир алмашышты. Учурашууда төрага Нурланбек Шакиев эзелтен эри шаркак жашаган эки элдин байланышын кеңейтүү, Кыргызстандын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири экенин белгилеп, акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы алакалар жигердүү өнүгүп, жогорку деңгээлдеги
кеңешиндеги жолугушуулар байма-бай уюштурулуп жатканын белгиледи. Мындан тышкары төрага соода экономикалык алакаларды арттыруу маселесин да көтөрдү. Өз кезегинде аталган өлкөнүн премьер-министри айтылган ар бир демилге маанилүү экенин белгилеп, айрыкча соода байланышын арттыруу башкы максат экенин билдирди. Төраганын эртеңки расмий иш сапарынын жүрүшүндө Монголиянын президенти менен жолугушуусу жана аталган өлкөнүн индустриясы менен таанышып чыгуусу күтүлүүдө. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньой ТВ. Кыргызстандын Азербайжанда өтүп жаткан маданият күндөрү эки тараптуу мамилелерди бекемдеп, азыркы Кыргыз-Азербайжан маданий байланыштарын байытат. Бул туурасында Маданият министри Алтынбек Максутов Азербайжан Республикасынын маданият министри Адил Габил Оглу Каримли менен жолугушуусунда билдирди. Министр Кыргызстандын маданият күндөрүн уюштуруп өткөрүүгө көрсөткөн көмөгү жана Кыргыз делегациясынын жылуу тосуп алганы үчүн Адил Габил Оглу Каримли мырзага ыраазычылык билдирди. Жолугушууда тараптар эки мамлекеттин ортосундагы маданий гуманитардык чөйрөдөгү мамилелердин активдешүүсү, түрк мамлекеттеринин уюмунун алкагында уюштурулган ар кандай иш-чаралардын алкагында искусство ишмерлеринин өз ара катышуусу жана буга чейин өткөрүлгөн эки тараптуу маданий иш-чараларды талкуулашты. Өз кезегинде Адил Габил Оглу Каримли алдыда өтө турган маанилүү маданий иш-чараларды ийгиликтүү өткөрүп алуусун айтып, ал эми Баку эли Кыргыздын бай маданияты менен таанышууну ынтызарлык менен күтүп жатканын билдирди. Ар бир мамлекеттин жүзү ушул маданияты менен баалана турган үрп-адаттары, салттары, маданиятын көргөзө турган, жол сала турган бул эң биринчи маданият жана спорт болуп саналат да. Ошол кино жумалыгынын ачылышы болот. Кино жумалыгында биздеги эң резонанс жараткан фильмдер, жаңы чыккан фильмдер да келди, ал режиссерлор да келди, департаменттин башы Акчыл Бекболотов да келди, Руслан Акун режиссер да келди. Беш энен табанында деген фильмдин бул жакта бет ачары да болот. Анткени ал фильм ушул бардык түрк дүйнөсүнө тийиштүү мамлекеттердин бардыгынан өткөн сюжеттеринде кандай бири-бирине көмөк көрсөткөндүгү жөнүндө дагы фильм бар. Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берди. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматтык кат жолдоп, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканын жазган. Президенттин тапшырмасы менен түзүлгөн комиссия кийлигишүү аракеттери тууралуу маалыматтарды изилдеп чыгып, андагы фактылар тастыкталганын билдирген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров өзүнө баш ийген кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн Зулушев менен Тургунбаевга сөгүш жарыялады. Мамлекет башчы мындан сырткары башкы прокурор Курманкул Зулушевке башкы прокурордун орун басары Кубан Адыл уулун кызматтан бошотуу боюнча сунуштама берүүнү тапшырды. Мамлекеттик салык кызматынын 5 инспектору жемкорлукка шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, салык кызматынын Бишкектеги 1-Май райондук башкармалыгынын инспекторлору кылмыш жаза кодексинин адамдар тобу тарабынан пара алуу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында колго түштү. Алар салык маселелерин чечүү үчүн видео байкоо коюлбаган жерде такай акча алып жүргөн деп айыпталып жатат. Атайын кызмат бул жемкорлуктун бир канча фактысы документтештирилгенин маалымдады. Шектүүлөр шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева 7 жашар баланын сабалышы боюнча мамлекеттик органдарды чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык Жаманбаевага Бишкектеги мектептердин биринде сабалган 1-класстын окуучусунун апасы кайрылып, баланы урган адам камалбай жүргөнүнө нааразычылыгын билдирген. Ошондой эле ал мектеп тарабынан жазылган арыз кабыл алынбаганын айтып, тергөөчүнүн ишине арызданган. Акыйкатчы институту тийиштүү мамлекеттик органдарга баланын укуктарынын сакталышын камсыз кылуу талабын койгон айтылды. Ошондой эле эне менен балага акысыз жактоочу жана психолог берүүгө көмөк көрсөтүү боюнча ыкчам чаралар көрүлгөнү кошумчаланды.
Бишкекте терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча Борбордук Азиядагы коопсуздукту камсыздоо боюнча эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Жыйынга укук коргоо органдары, эл аралык эксперттер, жогорку окуу жайлардын жана аймактардагы дин өкүлдөрү катышып, аткарылган иштер туурасында маалымат беришти. Терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө коңшу өлкөлөрдүн орду кандай, элге туура маалымат жеткирүү кандай жүргүзүлөт, алдыдагы материалда сөз болот. Санариптин өнүгүшү менен террордук экстремисттик топторго каршы күрөшүү да кыйын болууда. Бул маселе бүгүн терроризм, экстремизмди алдын алуу боюнча өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда айтылып, аны биргеликте алдын алуунун жолдору талкууланды. Дүйнө жүзүндө азыр тынч эмес, мына кошмо мамлекеттерде кандай иштер болуп атат. Бүгүнкү күндө санариптер ишинин багытында сырттан эле алып, ошол багыттамаларды айтып, адамдарды туура эмес багытка жөнөтүп коюуга дагы мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен биз жерге мамлекеттин министрлик кабинетинин өкүлдөрү, ошол менен бирге дин кызматкерлерин баарын чогултуп, ушу чогуу иш-аракет жүргүзүү деген максат коюлган. Бүгүнкү күндө терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү дүйнө жүзүндө эң көйгөйлүү маселе болууда. Айрыкча Борбор Азия чөлкөмүндө өтүп жаткан саясий, экономикалык, аскери процесстер терроризм, экстремизмге түздөн түз таасир берүүдө. Адистер буга Москвадагы Крокус-Ситидеги окуяны мисал кылышат. Терроризм өзүнүн идеологиясын жайылтууда ар кандай ыкмаларды колдонууга аракет кылат. Мындан улам коңшу мамлекеттер менен биргеликте экстремизмдин багыттарын аныктап, бардык учурда каршы күрөшүүгө даяр болуу маанилүү дешет. Өзгөчө ошол Борбор Азия боюнча коңшу мамлекеттерге кайрылуу жасап атабыз. Ушул биргелешелик, бирге жалгыз биз туруштук бере албайбыз. Бирде мамлекеттик туруштук бере албайт. Себеби терроризм, экстремизмдин идеологияна каршы туруштук берген идеологияны таппай атабыз да. Ошон үчүн бул кыйын болуп атат. Аны тапкыча биз баягы бирге күрөшүбүз керек. Ошол идеологиясын тапканга да бирге иштешибиз керек. Аларга каршы турганга да бирге иштешибиз керек. Андыктан Борбор Азиянын президенттеринин кезектеги жолугушуусунда терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүнүн жолу аныкталып, аны биргеликте ишке ашырууга пайдаланыш керектигин кошумчалады. Учурда терроризм, экстремизм динге байланыштырылып келет. Мындан улам аларга каршы күрөшүүдөн мурун мектеп, билим берүү мекемелеринде окутулуп жаткан дин сабагынын актуалдуулугуна көңүл буруу маанилүү. Чындап эле ээрчиме бирөөнү туурап эле динди үйрөнүп алуу бүгүнкү күндө модага айланып баратат. Аны биз бөгөт коюшубуз керек, аны алдын алышыбыз керек. Аны үчүн ошол диндин негиздерин туура таанытуу максатында илимий жанагы көз караштарга таяндырылган жана Кыргызстандагы ошол мамлекеттик саясаттын, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын өзгөчөлүгүнөн дал келген салттуу дин түшүнүгүн жайышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө салттуу дин түшүнүгүн жайбасак, анда бизде ошол кыргыз деген иденттүүлүк, кыргыз деген жарандык түшүнүк жок болуп кетиши ыктымалдуулугу бар. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин тегиз жүргүзүшүбүз керек, мындай иш-чаралар көбүрөөк болуш керек. Ал эми эл аралык конференциянын жүрүшүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары, анын ичинде жаштар ар кандай диний эксперттик, террористтик уюмдардын катарына тартууну алдын алуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга, коомдук түзүлүштөргө даректелген, илимий негизделген жана практикага багытталган сунуштамалар берилди. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. 23-нөн 24 апрелге караган түнү саат 12:20 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Таштак, Кызыл Сеңер, Бостон айылдарында болжол менен 73 турак үйдөн жана 3 социалдык объектинин, 1 ички чарбалык көпүрөнү суу каптап, жалпы аянты 50 гектар айдоо жерлерде суу басты. Мындан сырткары Көгарт дарыясынын суунун деңгээли көтөрүлүп, бир топ аймактарга кооптуулук жараткандыгы үчүн Сузак районуна райондук жарандык коргоо башчысынын буйругунун негизинде 3 даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жаралган кыйынчылыктарды жоюу үчүн окуя болгон жерлерге райондук жарандык коргоо кызматтары, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдулнасир Закиров баштаган ыкчам топ 15 куткаруучу тартылып, тиешелүү жумуштар жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары облустун Базар Коргон, Аксы, Алабука, Ташкөмүр шаарларында ички чарбалык жолдорду, турак жайлардын короолорун сел суулар каптаган.
Ар бир адам айлығынан кармалып жаткан төлөмдөрү өзүнүн жеке эсебине түшүп, топтомо фондуна канча каражат чогулганын билүүгө тийиш. Мунун алкагында бүгүн социалдык фонддун окутуу борбору Кыргызстан эл аралык университетинин алдындагы политехникалык колледждин мугалимдерине жана студенттерине пенсия тууралуу маалымат берди. Аталган окуу борбордон билдиргендей, жаштардын басымдуу бөлүгүн топтомо фондундагы каражатты турак жай алууда колдонуунун жол жобосу кызыктырат. Ошондой эле салык кызматында салык менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн айырмачылыгы, жер үлүшү сыяктуу бир катар суроолор берилет. Ар бир өтүлгөн окутуу Билим берүү министрлиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылат. Ал атайын түзүлгөн графиктин негизинде окуу жайларга, мектептерге өтүлүп, анын алкагында пенсия системасындагы жаңы өзгөрүүлөр туурасында маалымат берилет. Көпчүлүгү ушул пенсия камсыздандыруу боюнча көп суроолорду түшүнбөй келишет. Көп жарандарыбыз биздин ушул мамлекеттик жанагы кадимки эле салык кызматындагы коюлган налогтор менен ушу биздин камсыздандыруу төгүмдөрүн алмаштырып келишет. Андан сырткары көп ушул жер үлүшү боюнча суроолор берилет. Иштеп аткан жарандар ушу өздөрүнүн камсыздандыруу жанагы жеке эсебиндеги маалыматтарды кандай кылып ушу кандай билебиз деген суроолорду көп беришет. Ошого негизи адамдар кызыктар болуш керек да. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.